Бүгүн эртең менен 8:00-дө Тоң аймагындагы 33 шайлоо тилкелеринде добуш берүү процесси расмий түрдө башталып, шайлоочулар добуш берүү үчүн эртелеп келе башташты. Тилкеде шайлоо комиссиясы шайлоочуларды каттоо жана добуш берүүнү уюштуруу боюнча бардык зарыл шарттарды камсыздаган. Кошумча генераторлардын баары коюп берилген, техникалык эч кандай мүмкүнчүлүк кетпейт деп ойлойбуз. Буюрса шайлоону жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары мына байкоочуларыбыздын баары келип таңкы 8-ден бери ушул жерге келип отуруп беришти. Бизге Швейцариядан бери, эл аралык байкоочулардан бери келип катышып атышат. Камчыбек Алыбек уулу 32-16 шайлоо тилкесинде добуш берүү үчүн келди. Ал бул шайлоого алгачкы жолу катышып жатканын белгилеп, өз добушун берүү анын жарандык жоопкерчилиги экенин айтты. Биринчи жолу шайлоого катышып жатам. Кыргызстандын келечеги өнүгө берсин, татыктуулар шайлап, татыктуулар өтсүн. Ушул шайлоого активдүү катышыңарды чакырам. Элге журтка тынччылык болуп, тынч өтсүн, шайлообуз жакшынакай. Биздин округда 2769 шайлоочубуз бар. Азыр аппараттарыбыздан эч кандай мүчүлүштүктөр жок. Байкоочулар аябай жакшы, өзүбүздүн жарандар келип атышат. Шайлоо аймагында жалпы 41 000 шайлоочуга добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Алар үчүн бардык шайлоо тилкелери ачылып, добуш берүү процесси жүрүүдө. Добуш берүү жайында байкоочулар аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү жана тартип сакчылары иш алып барууда. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Майдина Бакирова, Тоң районунан.